Кыргыз Республикасынын жана Казакстан Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн атайын операциялар күчтөрүнүн аскер кызматчылары Эрдик 2023 тактикалык атайын машыгууларын өткөрүүнүн жүрүшүндө күчүрмөн даярдыгынын деңгээлин жогорулатууну улантышууда. Машыгуунун жүрүшүндө машыгуунун катышуучулары мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрдүн базалык лагерин жок кылуу милдети менен атайын багыттагы эки топтун десантын фалдын жардамы менен түшүүсүн көрсөтүштү. Десанттоонун бийиктиги 15-50 метрге чейин жетсе, ал эми десантчынын жабдуулар менен максималдуу салмагы 120 килограммды түзөт. Ошондой эле 2023 жылдын 21 августунда Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 20636 аскер бөлүгүнүн ок атуу машыгуу борборунда Эрдик тактикалык атайын машыгуусун өткөрүүнүн жүрүшүндө генералдык репетиция болуп өттү. Анда Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн атайын операциялар күчтөрүнүн аскер кызматчылары сапаттуу күчүрмөн даярдыкты жана биргелешкен ишти көрсөтүштү. Машыгуунун жүрүшүндө тактикалык атайын машыгуунун катышуучулары Борбордук Азия регионундагы мамлекеттердин аймагына мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрдү жок кылуу боюнча биргелешкен аракеттерди аткарышты.